Сиздин келе турганыңызды бул жогорку соттогулар билишеби? Кабар берилди беле? Кабар берген. Ооба. Кабар берген пятница, четверг пятница болуп калды. Келе алганым жок. Кече эми бүгүн понедельникке приемго келейин десем, пятница келсем приемго киргизбейбиз сени деп ошентип айтты. Чёрный списокко салып коюшуптур. Приемго киргизбегенде. Бул жогорку сотко, Ошентип айтып атышат. Калиева өзү дагы ошо 1020 сом туура деп айтты да. Мен документтеримди караган жок. Наркы Ирисалиева Айсулу ат неме мен убактылуу өткөргөн үйүн кайтарып берейин деп Айсулу Жалалабадтан келди. Приемуна жазылды. Биздин немебизди арыз муунубузду уккан жок да. Асанова 40 мүнөт беседа кылды. Жаңы жагдай менен кайрылсаңар 362 миң төлөбөй келеңиз. Бекерден бекерле төлөп чыгымга учурапсыз, адвокатыңыз туура иш кылбаптыр деп айтты. Эми жаңы жагдай менен тапшырсам, өтүнүш жазган экенсин, билет экенсин, жаңы жагдайды туда. Мен жаңы жагдайды билсем, 362 миң госпошина төлөй белем. А 120 эле миң төлөшүм керек экен. 15%тен алып төлөчү. 362 миң. Алгандан кийин президенттин указын 10% дегенден кийин 3 эсе кылып төлөттү. Аны мыйзам чегинде карабайбы? Калиева жок дегенде биздин арыз муунубузду угуп койсо болот эле да. Отказ кылып атат теги Ирисалиева Айсулу үйүн берейин деп. Болду, чыккыла деп эле айдап чыкты. А замы жакшы экен Асанова. 40 мүнөт айтты. Фамилия атыңызды? Кешебаева Майрам, Жалалабад областы Сузак районунан, Ташбулак айыл өкмөтүнөн. А Сузактын сотторун бир жолу Кудай уруп эле салды. Вообще иштешпейт. Мына чечимин көрсөң, мышы кыйлайт. 5-классысам мындай диктант сочинение жазбайт да, буларды айтчы. Бизди тажатты бүтүрүштү. Эмне кылышыбызды да билбедим. Ошо келдим азыр. Приемго дагы кабыл албайбыз дейм. Документтеримди алып келдим. Ошондо кимге кирем деп үмүт кылып турасыз? Калиевага кирейин деп бирок киргизбейт. Катталдыңыз беле бияка? Киргенге катталдыңыз беле? Катталганмын. Понедельник келип айттым. Жүрүш менен келесат экен деп орган тарабынан дагы билдирүү берди, бирок киргизбейт.